Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Анда кезектеги көркөм өнөр сабагыбызды баштайбыз. Балдар, келгиле сабактын башында өзүбүздү эркин сезип отуруу үчүн жаратылыштын кооздугуна суктанып, элесибизде саякаттап келели. Жаратылыш абдан кооз, суулардын шылдырдагышы, көк тиреген тоолор көз жугусун алат. Бактар гүлдөп, алгачкы жалбырактардын чыга башташы, мунун бардыгы абдан кооз жана өзгөчө. Буга чымчыктар да кубанышат. Алар бизди табиятка чакырып, көңүлдүү сайрашат. Биздин да маанайыбыз кубанычка толот. Бул кооздуктарды элестүү түшүрүүнү үйрөнгөнбүз балдар. Жана аны пейзаж деп аталаарын да билгенбиз. Сүрөт боюнча сүйлөп берүүгө да жетишкенбиз. Кана, биз өзүбүздү бир аз болсо дагы жаратылыш койнунда жүргөндөй элестетип, эркин сезип алдык деп элестетем. Анда, балдар, биз силерге берилген тапшырмаларды текшерип алууну туура деп таптык. Now, my dears, we were asked to work with pictures. This is the first picture. We complete this sentence with the new nouns in the picture. There are in the picture. There are in the picture. For example, the restaurants in the picture. The restaurants in the picture. There are mountains in the picture. There are mountains in the picture. There are trees in the picture. There are trees in the picture. This is the second picture. We complete this sentence with nouns in the picture and their color. There in the picture. There in the picture. For example, there are blue stones in the picture. There are blue stones in the picture. There are white mountains in the picture. There are white mountains in the picture. There are green trees in the picture. There are green trees in the picture. Now, my dears, if you have done so, you are great. Анда балдар, силер менен бүгүнкү сабагыбызда түстөр дүйнөсүндө эң негизгилерден болуп, жаратылыштын бир бөлүгү болгон гүлдөр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Гүлдөр бул биздин жашообуздагы сүйүктүү жандоочубуз. Алар биздин жашообузду кооздоп, жагымдуу маанай тартуулап турат. Гүлдөр бул жашоо менен сулуулуктун белгиси. Атүгүл алар жаныбызда жок болсо да, өз колубуз менен жасап, суктанууга болот. Бүгүнкү сабагыбызда кандай максаттарда иш алып барарыбыз менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта силер колго жасалуучу гүлдөрдүн негизги бөлүктөрүн билип, алардын түсүн ажырата аласыңар. Гүлдөр сулуулукка суктануунун, маанайды көтөрүүнүн негизги куралы экендигин түшүнүп, анын түзүлүшүн өздөштүрөсүңөр, аларга аяр мамиле жасоого багыт аласыңар.
Гүлдөрдүн негизги бөлүктөрүн атап, ар кандай чеберчиликте жасоо керек экендигин түшүндүрө аласыңар. Балдар, биз ошол гүлдөрдү жасоо үчүн бир нече кадамдарды басып өтүүбүз зарыл экен. Бүгүнкү биздин гүлүбүздү жасоо үчүн да бир нече кадамдарды басабыз. Анда алгачкы кадам менен жумушубузду баштайбыз. Алгач жөнөкөй барактан гүлдүн желекчелеринин формасында бир нече үлгү кесип алабыз. Каалагандай эле жөнөкөй барактан гүлдүн желекчелеринин формасында бир нече үлгүлөрдү кесип алабыз. Дал ушундай үлгүлөрдү даярдап алган соң экинчи кадамга өтөбүз. Экинчи кадамда ичке түстүү кагазды үлгү туурасынан бир аз жазыраак кылып бир нече катар бүктөйбүз. Сүрөттө көрүп тургандай абалда түстүү кагазды бүктөп алабыз. Даярдаган бүктөмдүн үстүндө даярдалган үлгү желекчени коюп, каалаган түстөгү баракты даярдап алып, кайчы менен кесебиз. Андан соң ичке таякчаларды алып, анын учуна желекчелерди желим менен чаптайбыз. Жалбырактын жашыл түстөрүн калың кагаздардан кесип алабыз. Кийинки кадамыбызда гүлдүн сабагына жука жашыл кагазды уруп, учтарын жанып кетпегидей бекитип коебуз. Натыйжада мындай татынакай гүлдү даярдап алабыз. Карагылачы балдар, кандай сонун гүл жасап алдык. Биз ушул сыяктуу гүлдөрдү өз колубуз менен эле үй шартында жасап алууга болот экен. Бул бир гана гүлдүн үлгүсү болду. Бул сыяктуу каалаган гүлдү жасоого силер жетише аласыңар деп ишенем. Ошол жасаган гүлүбүздүн негизги бөлүктөрү менен таанышып алалы. Биздин гүлүбүз 3 негизги бөлүктөн турду. Гүлү, жалбырагы, сабагы. Балдар, силерге бүгүнкү сабакта үйрөнгөндөрдүн бардыгы түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Өз колуңар менен бул гүлдү татынакай кылып жасап алдыңар. Анда сабагыбызды бышыктоо бөлүгүнө өтөбүз. Learn words by comparing pictures. Try to add new words to sentence. Now, try to add new words to sentences. We made a green leaf of a flower. We made a green leaf of a flower. We made a blue flowers. We made a blue flowers. We made a black stem of a flower. We made a black stem of a flower. I think you understand today's theme very well. You have learned new words. I think everything is clear. You are the best. Балдар, сабактын акырында силерге сөздүк дептерибизге
Бүгүнкү үйрөнгөн жаңы сөздөрүбүздү жазып алууну эскертем. Бул сөздөрдү жазып алып, адаттагыдай эле жаттап келебиз. Эмесе, сабакта өтүлгөндөрдүн баардыгы түшүнүктүү болгон болсо, мен ишенип тургандай жыйынтыкта болсо, үй тапшырма алууга өтөлү. Силер үчүн өз алдыңарча аткарып келүүгө мен бир нече гүлдөрдүн үлгүлөрүн сунуштадым. Көрсөтүлгөн үлгүлөрдөгү гүлдөрдүн бирин тандап алып, өз колуңар менен жасап, биз сабакта үйрөнгөндөй бөлүктөргө бөлүп, үйрөнгөндөй кылып сүйлөп бере аласыңар деп ишенем. Кана балдар, бүгүнкү сабак баарыбызга түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар, түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.